гаш деп коет. Ошого бир тыюу логикасы бар беле. Андай бир чектөөлөрдүн киришин каалабайт элем. Ачык айткан бир духу жеткен тарап болбоду да. Бүгүн айтып чыга турган толтура инсандар бар. Мына интернет күчөдү. Оңой олтоң эле динди жеткирсе болот. Маңдай тескей олтуруп, суроо жооп кылып, чайлашып олтуруп сүйлөшкөнгө жетпейт эч бир нерсе. Кыска видеолордой кылып, мага көп ойлонуштун кереги жок. Ага менин убактым жок. Жардамына муктаж болгон бир муун катарында кабыл алып калышыбыз мүмкүн. Айыл аралайсың, динге гана көңүл бурасың, дүйнөнү унутасың. Бул жердеги ала турган ыкма өтө маанилүү. Дин жагынан биз ошол кошуналарга карай түздөнүшүбүз керек болуп калат. Бирөөнүн сакалын кыскартып, бирөөнүн жоолугун чечип деген сыяктуу нерсе бизге үлгү болбош керек. 4 мазхаб акыры исламды ыдырата турган бир фактор болуп бербейби? Үммөтүмдүн илимий жактан талаш тартышуусу бул диндин кенен экенинин белгиси. Араб эмеспиз, араб кул боло албайбыз, биз кыргызбыз деген. Фанатизм, радикалдуулук. Динди саясатка пайдалануу жагы боюнча Эч качан дин бул саясаттын бир куралы болбош керек. парламенттик курамды караса, диний өкүлдөр деле болуш керек деп ойлойсузбу? Динди түшүнгөн инсандар келсе жакшы болот, бирок динди жаманаттык көрсөтүп коюудан абайлаш керек. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде конок бар. Конокто дароо тааныштырсам, Марс Ибраев. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакшысызбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Бала чака, иш баары жакшыбы? Баары жакшы. Жакшы. Алхамдулилlah. Жакшы. Келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Атайын убакыт таап. Эми тоготер суроодон баштай берсем. Мен көрүүчүлөргө, катталуучуларга айтып коеюн. Марс Ибраев ушул Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын Аалымдар кеңешинин мүчөсү, анан Ислам университетинин ага окутуучусу бүгүнкү күндө. Эми сизге ушул дин темасында, исламий темада ушундай суроолорум бар, мен атайын камдадым эле. Мына бизде Кыргызстанда демократия, сөз эркиндиги жагынан кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу мындай үлгү, өрнөк катары, өлкө катары мындай эсептелип жүрөт да. Анан ошол эле учурда дин тутуу эркиндиги жагынан дагы. Бүгүнкү күндө ошол эркиндик жагы, жанагындай ойду эркин айтуу жагынан кичине маселелер бар деген дагы пикирди айтып жүргөндөр бар. Ал эми дин тутуу эркиндигине, мамлекет диндин ишине кийлигишпеш керек деген маселеге келгенде мындай проблема жокпу сиздин оюңузча? Чектөөлөр, эркиндик маселеси. Рахмат. Оолу, ассаламу алейкум урматтуулар. Сиздерге дагы Аллахтын тынчтыгы болсун. Бисмилля деп баштайлар бир иштин башы. Чакырганыңызга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Негизи Кудайга шүгүр, сиз айткандай, Антиле Советтер Союзунун учурунда 70 жыл бою белгилүү бир режимдин басымында келип биздин ата-бабаларыбыз кыйналды динди жеткирүүдө. Анан эркиндик чыккандан, эркиндикке жеткенден кийин 30 жылга жакын негизде деп айтсак да болот экен, абдан ар кандай оош кыйыш өйдө ылдый менен келдик да негизи. Анан дин тутуу эркиндиги, ал аркылуу концепция, мыйзамдар чыкты. Керек болгон болсо Ханафи, Матуриди деген эмеге чейин мамлекет эмесин коюп берди, эрежесин. Бул жагы жакшы болду, абдан жакшы иретке салынганычы. Көкүрөк чаап мактанып келдик. КМШ өлкөлөрүнүн арасында ушул эң эркин жана мисалы үчүн өнүгүп бараткан эме өлкө биз катарында диний жактан Кыргызстан болуп жатат. Мечиттерибиздин санынын көптүгү менен, медреселердин санынын көптүгү менен, Куран жаттаган, Куран илимин окуган талаба студенттердин көптүгү менен биз сыймыктанабыз депчи, туура. Ал жагынан эч жалган деп айта албаймын. Бирок ошол эле учурда акыркы учурлардагы иретке салуу маселесине келе турган болсок, албетте бир аз мамлекетибиз дагы башка мамлекеттердегидей эле, жакын кошуна мамлекеттердегидей эле бир аз иретке салуу маселесине кирди. Ооба, мыйзамда эмеде жазылгандай, мамлекет динге, дин мамлекетке кийлигишпеш керек. Бирок мамлекет кайсы бир деңгээлде динди иретке салыш үчүн мындайча кандай өзүнүн аракетин же болбосо салымын кошуш керек. Себеби натыйжада ошол элдер, мусулмандар жалпы мамлекеттин бир жараны. Анан бизде жакшы бир эреже бар да, арабчада да кама такуну ювалли алейкум деген. Кандай болсоңор ошондой башкарыласыңар дейт. Биз эгерде кандай болсок, эгерде жүрүм турумубуз, адеп аклагыбыз, көз карашыбыз фанат, радикалдуу, ар кандай көз караштагы өзүнүн пикирин бербеген мындай эме эмес, балким кичине кененирээк ойлонгон, бар нерсеге
субъективдүү эмес объективдүү көз караш менен караган адамдар боло турган болсок, анда ошого жараша башкаруу системасы, башкаруу эрежелери келет болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бүгүнкү башка келип жаткан чектөө деп айта алсак да болот, бирок мындай чектөө да, мындай иретке салуу деп айт, иреттешүү маселеси. Эмнеден улам келип чыккан? Бир коркунучтан улам деп атат. Кайсы бир деңгээлде динди жамынып алып, анан жалпы эле коомго коркунуч туудура турган кээ бирки группалардан, тайпалардан, сепаратисттик группалардан коркунуч келип калбасын деген ирет менен, ошо жүйө менен бир мындай иретке салуу бир эмеси келди азыр. Эми ушул жагын көрүп жатабыз, Дават маселесине, даваттын бир түрү ошол гаш деп коет. Ошол көчөдө кыдырып, эшик каккылап, динге чакыруу, мечитке чакыруу маселесине сиздин көз карашыңыз кандай? Деги эле ошого бир өзгөртүү, бир тыюу, киргизүүнүн жүйөсү, логикасы бар беле? Билесизби ажекем, мен негизи эле Кыргызстандагы диний ишмердүүлүктү мына устаздарыбыз өздөрү деле айтып келет да, негизи. Оор кезеңде деле кайсы бир деңгээлде мындай гумандуу, мыкты инсандар чыгып, Советтер Союзунун учурунда деле ошо диндин корголушуна, кийинки урпак өтүшүнө чоң салымын кошушкан да, мамлекеттик кызматтагы инсандар деле. Далай окуялар бар, мына уга бара турган болсок. Бирок бүгүнкү күндөгү эркиндик алгандан кийин ар жактан чыгып окуп келдик дегендей. Окубагандар бул жактан, анан белгилүү бир жамааттардын таасири келди. Анан акыркы учурларда ушундай стереотип пайда болду. Адамдарда биз жамааттардан коркутуу инсандардычы. Ошонун ичинде дават дагы бар да. Айтам да, дават деген бул бир жамаат, исламий жамааттын арасындагы таблик жамааты, дават өзүнчө бир жамаат. Кыргызстандагы инсандарыбыздын иманга келишине, көптөгөн инсандардын иманга келишине, өзгөчө намазга барышына, арамды ташташына көп себепкер болгон жамааттардан эң алдында, баш сабында бул дават, ошол эле таблик жамааты. Алла ыраазы болсун деп айтышыбыз керек. Бирок ошол иретке салууда ошо кетип аткан жамаат, биз дайыма мындай алар менен дагы көрүшүп, сүйлөшүп дегендей чайлашып айтабыз да, баардыгыбыз ислам үчүн, дини үчүн кызмат кылып атабыз. Саясатташтын кереги жок, радикалдашуунун да кереги жок, бири-бирибизди сындап, гыйбатка кириштин да кереги жок ушак айынга. Бүгүнкү күндө ошол иретке, тартипке салынуу иретинде сиз айткандай гаш деп үйдү кыдырып эме кылып аткан болсо, мунун белгилүү жүйөлүү себептерин айтышты. Мага койсо, мен жеке пикирим да, негизи андай бир чектөөлөрдүн киришин каалабайт элем негизи. Бирок ошол эле учурда жамааттарга да жалпы кайрылып айтат элем. Ар кимиси өзүнүкүн гана туура деп, калгандын баардыгыныкын туура эмес деп айта турган болсо, анда ал жамааттан жакшылык келбейт деп айтат элем. Негизинде алда радикалдуулук бар, бир эме фанаттык бир эмеси бар. Ошол жаатта мен оюмча бул гаш маселеси дагы ошондой бир мындай кээ бирки окуяларды бириктирип элем. Мисалы үчүн барган экен, анан тиги аял киши экен, коркуптур, анан кийин бул жерде ошондой уурлук, мурда дагы ушундай талап тоноочулук болгон экен, ошондо катталып кетпесин деген жүйөлүү себептер менен ошол нерсени токтотууга аракет кылып токтотулду деген бир маселе да. Бирок муну менен эле даава токтоп калбайт да. Демек ар бир доордо белгилүү бир чектөөлөр болгон болсо, демек мунун артында бир жакшылык бар деп исламда ушинтип айтабыз, мусулмандарда. Мен да айтат элем, ошол жамааттар кайгырбаш керек, бирөөнү күнөөлөбөш керек, жаман көрбөш керек. Демек мамлекеттин, өлкөбүздүн келечеги үчүн, саламаттык үчүн балким бул нерсе керек беле деп. Бирок менин жеке пикиримди сурай турган болсоңуз, мен эч бир жамааттын чектелишин, эгерде мыйзамдан чыкпаса, радикалдуу болбосо, саясий исламды колдобосо, мындайча саясатташпаса, алардын ишмердүүлүгүнө мамлекет өзүнүн мыйзам ченеминде гана көзөмөлүн кылып койсо, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берсе сонун болмок. Ошол гашты жана көчө кыдырып, эшик кагып, динди таратуу жагын эшикти какпай, ошондой тынчын албай, беймаза кылбай, ошол чечимди мамлекеттик бийлик кабыл алгандай болгону менен, деги эле ушул чечимдин артында кандай бир сырткы күчтөр ушундай таасир эткен деген ушундай сөздөр бар да, буга көз карашыңыз? Эми бул өлкө деген мындай да, мамлекет деген жалгыз эле ааламда, бул галактикалык системада бир эле өлкө Кыргызстан эмес да. Кошуналар бар, чоң державалар бар дегендей. Кээ бирки өлкөлөрдүн таасири да болушу мүмкүн, кээ бирки күчтөрдүн таасири болушу мүмкүн. Бирок бул шамалдын келген нугу бүгүн эле Кыргызстандан чыгып калган жери жок да. Бул кайсы бир өлкөлөрдө, бүт жаныбыздагы кошуна өлкөлөрдүн баарына тыйылып келген. Анан бир гана Кыргызстан бир кичинекей аралча болуп калып калган да. Анан эми бул жерде да ошол процесс балким чогуу чаран баардык өлкөлөр чогуу кетейли деген белгилүү бир келишимдин негиздери бардыр. Балким башка чындап эле көрө албай аткан инсандар болушу мүмкүн. Бирок мен жеке пикиримде, мен жана айттым, чындыгында
эгерде натыйжаны карай турган болсок, натыйжа де факто деп коебуз, натыйжаны карай турган болсок, көп инсандардын ыйманга келип чакырылып, эгерде өзүмө мага бирөө келип айтпаса мен барбайт элем дегендерди көрдүм да мен. Бирөө келип эгерде мага себепкер болбогондо мен азыр үйүмдөн чыкпайт элем дегендерди көрдүк да. Анан ошол жаатына караганда эми эшик каккылайбы, телефон чалып айтабы, же китеп берип коюп аны менен кел дейби, баардыгынын ниети бир болгондон кийин менин оюмча чакырууга көп тыюунун кереги жок деп ойлойм. Адамдар бүгүн башка максатта эле чакырып атат го, үйлөрүндө кирип эле. Туурабы? Жана сууга деп чакырып атат. Суу койдуруп берем. Суу койдуруп берем деп, фильтр деп. Эшик каккылап жатат. Кечке тынчыгында алат мисалда. Ошол эле буга чейин бир канча жыл мурдалары ушунчалык катуу бир аракет болгон христиан жаатында, баптисттик, иеговалык күбөлөр деп үй каккылап айлаңды кетирчү, мисалы үчүн кандай гана болбосун. Мен мусулманмын десең деле болбойчу. Мына окуп койсоңуз, көрүп койсоңуз, угуп койсоңуз депчи. Бүгүнкү күндө аларга да кошуп туруп биздикин мындай ислам жаатында 90%, 85% мусулмандар жашаган Кыргызстанда мусулмандардын бир дагы өзүнүн бир ойлору, эркиндиги болсо керек. Дин жашоо, тутуу эркиндигин ошондо, ошонун ичинде даават карманган инсандарыбыз, бир туугандарыбыздын да, мекендештерибиздин дагы ошол эң негизги деп аткан балким үйгө барып чакырып келсек, себепкер болуп калсак, сооп алып калсак деген жакшы тилеги болсо керек. Муну мен убакыттын өтүшү менен балким кайра бир каралыппы, ойлонуп эме кылса жакшы болот деген ойдомун. Жеке сиз өзүңүз ошол мага койсо дааваттын ошол түрүн мен жөн эле коет элем. Саясий ислам болбосо дедиңиз да. Анан мен жеке пикиримде деле ушул гашты эшик каккылап баягы чакырмайды токтотууда деги бир логика көрбөй турам да. Логика жок. Анан ушул молдокелердин арасында, диний аалымдардын, ушул муфтиятта мамлекеттик бийликке тиешелүү ушул структуранын жетекчилерине мынткениңерде логика жок, бул туура эмес болуп атат деп ачык айткан бир мындайча айтканда духу жеткен тарап болбоду да. Бул эми теңелбейличи, башка бале үйбөйлчү дегендей позициядай көрүп атам да мен. Негизи диний адамдар чыгармачыл инсандардай эле. Мисалы үчүн сиз жазмакер, жазган, публицист катарында сиздердин да өзүңүз жан дүйнөңүз бар да, өтө назик, балким кичине бир оор сөздөргө сынып кала тургандай, же болбосо адамдын көңүлүн карай тургандай бир сезимталдык бир эмеңиздер бар да. Чыгармачыл инсандарда да ошондой. Анан диний адамдарда ошондой нерсе бар да. Кой мунун көңүлүн ортуп койбойн. Бул да эме болуп калбасын. Бирок акыйкатты бетке айтып, тайманбастан, жок бул туура эмес деп айта биле турганда устаздар жок эмес бар. Балким элге ал жалпылап көрүнбөдү. Бирок ички чогулуштарда керек болгон болсо, мисалы үчүн жогорку деңгээлдеги инсандар менен жолугушканда акыйкат сөздөрүн айткан инсандар болду. Буларды эми тиги бу десе анан элдер аны талкуу болуп чыгат. Анан тиешелүү органдар аны эме болуп болбосун. Алар дагы айтты, өзүнүн ойлорун айтышты, кадимкидей коргоого алды. Кээ бирлери кадимкидей өздөрүнүн дагы аргументтерин айтышты. Эмне үчүн тыйылып жатат? Бул балким убагы азыр сааты. Кийинчерээк дагы эме кылар, бирок азырынча тыйылып турган жакшы дегендердин да өзүнүн аргументтери болду. Ошон үчүн бул маселе бир аз бүгүн баягы диний адамдар, же болбосо аалымдар илгеркидей курч аалымдарыбыз калбай калды. Раматылык Чубак ажекебиздей, анан ортодо жөнөкөй эле баардык нерсе баш ийип бере турган молдолор калды деген пикирди калтырбашыбыз керек. Кудайга шүгүр, альхамдулилля. Эгерде антип тилге кое турган болсо, бүгүн айтып чыга турган толтура инсандар бар. Бирок кайсы бир деңгээлде мына мамлекеттин да саясатын макул эми үмүт кылайлычы, жакшы иретке салайлычы, эч бир тыйылбай, таптакыр тыйылып кеткен жери жок да. Жок дегенде кичине иретке салып болуп жатыптыр. Буга деле макул деп турайлычы деген көз караш менен балким аргументтерин айтып анан бул жогору жактан же болбосо мамлекеттин эмеси саясаты ушундай дегендиги үчүн балким кээ бирлери макулдугун берди. Мына ушул көчө кыдырып даават кылганды бара келечекте мындай токтотуп эле мына интернет күчөдү, YouTube каналдар ачылып атат, ар кандай бир соц тармактардагы баракчалар пайда болду. Ошонун мүмкүнчүлүгү менен эле элге оңой олтоң эле динди жеткирсе болот деген көз карашты айткандарга кандай ойдосуз? Эми мындай да биз баягы ар бир нерседе кылып аткан амалдарыбыз, иштерибизде диний, сиз деле динде жашап аткан адамсыз. Мындай пайгамбарыбызды карайбыз, саллаллаху алейхи вассаламды. Кандай жашады, эмне кылды, кандай мамиле кылды. Динди чакыруу өтө маанилүү, өтө маанилүү. Бул бүгүнкү күндө парз деп айтабыз. Динге чакырып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Эми анын ыкмалары ооба сиз айткандай кылым өткөн сайын өзгөрүшү мүмкүн.
бирок мен жөн эле кайра суроо берем да өзүңүз көрөчү. Мейли анда сиз бүгүн бала чакаңызды онлайн тарбия бериңиз, телефон менен да. Мейли анда сиз бүгүнкү күндө бүтүндөй баардык, мисалы дейли, билим берүү министри болуп калсаңыз, анда бүтүндөй университеттердин баарын жайлы онлайн форматка өтөйлү баардыгыбыз эле. Канчалык деңгээлде эффективдүү болот. Ошол эле доктурлардын дагы, юристтердин деле, диний адамдар деле кайсы бир деңгээлде мунун эффективдүүлүгү төмөн экендигин байкап атабыз. Балким биз даяр эместирбиз ал нерсеге. Ошондой эле баардык нерсени дааватты деле же үгүт насаатты деп айтайын. Бүгүнкү күндө бүт эле Инстаграмга, Ютубка же болбосо соц тармактар аркылуу же болбосо WhatsApp аркылуу жок дегенде таратып коюу бул эффективдүү болот дегенге мен кошула албайм. Адам баласында мындай офлайн отуруп дагы мына бетме бет адамдын жүзү ысык болот го. Жүз жылуу болот да. Маңдай тескей отуруп, суроо жооп кылып, чайлашып отуруп сүйлөшкөн гө жетпейт эч бир нерсе. Ар бир нерсени мындай айткан экен бир аалым киши, пайгамбарыбыз жөнүндө Бисмарктын айткан сөзү бар го. Пайгамбар ушундай мыкты адам болгон. Мисалы үчүн жөн эле отуруп, баягы кофе ичип отуруп эле дүйнөлүк деңгээлде чоң маселеди чечип кое турганчалык деңгээлде маселе чече билген депчи, мындай жеңил отуруп эле. Мен ушундай оң тетири мындай ар кайсы буйтатып суроо берген сайын көрүүчүлөр ойлойт экен да, бул Эрнис ушунда түшүнбөйбү депчи. Мен суроо бергенде ошол келүүчү каарманга карата мындай коомчулукта ошол маселеге элдердин түшүнбөй аткан, кычыган мындай бир ар кайсы бир арасат суроолорду алам да анан берем да негизи. Ошолордун бири дагы мына виртуалдык дүйнө күчөгөн сайын адамдардын сезими, сиз айткандай ошол сезими барган сайын арткы планга жылып, роботтошкон. Мага даяр гана нерсени бер. Мага көп сүйлөй бербей, көп узун китептерди окуй бербей, көп философияны айтып бербей, боло турганын айт, 1 мүнөттүк кылып, кыска видеолордой кылып, шот видеодой кылып, кыска гана айт дегенчи. Мага көп ойлонуштун кереги жок, ага менин убактым жок дегендейчи. Ошол коомдун талабы барган сайын күчөп отуруп, анан чындап эле тияк бияка дааватка чыгып эмне кылам? Көчөдө жана убактымды коротуп эмне кылам? Андан көрө телефондон эле көрүп алам дегендей муун келе аткан жок балды да. Эгерде биз бир белгилүү кадамды койбой турган болсок, ошондой муун келе жатат. Өкүнүчкө карай. Бирок бүгүнкү муундан, жаш муундан өзгөчө Z муундан кийинки муун, Z муун, андан кийинки муун дегендей, мен келечекте эгерде буларды туура багыттап, бир гана телефонго таштап койбостон өзүм жападан жалгыз жекеме жеке аракеттер болсо, эгерде мамилелик, адеп акылактык, руханий, ошол эле каада салт, улуттук багыттар менен тарбияланса, буга чейинки муундардан да мыкты муун чыга турганына ишенем. Ошого бүгүнкү могул акылдарыбыз, зээнибизди, же болбосо билбейм, мээбизди өтө көп мусор менен толтуруп алып, анан сиз айткандай жанагындай көп узун нерсени окугубуз келбей, адам менен баарлашкыбыз келбей, виртуалдык дүйнөнүн ичине киргендик үчүн кээ бирки жаштарыбыз адам менен сүйлөшүү бул жакта калсын, жада калса ата энеси менен жакшы олтуруп чай иче албай калган абалга келип калдык. Эми ушуну биз эгерде биздин элибизге, улутубузга, үммөткө каалай турган болсок, анда биз жаштарыбызды, келечек муунубузду жөн гана колу буту шал, мындай салыштырмалуу айтып атам, образдуу айтып атам. Колу буту шал, эч жака баса албай калган, үнү чыкпай калган, жөн гана олтуруп бирөөнүн муктаж жардамына муктаж болгон бир муун катарында кабыл алып калышыбыз мүмкүн эртең бир күндө. Кудай сактасын мындан. Жанагы айылдарга барып, региондорду кыдырып, даават таратуунун табияты жөнүндө оюңузду билгим келип атат да. Телефондон эле динди, ошол эле дааватта айтылган нерселерди үйрөнүп алса болот дегенге карата менин жеке пикиримде, бул суроо эмес, пикиримде, дааватка чыкканда 3 күнгө чыгасыңбы, 40 күнгө чыгасыңбы, телефондоруң өчөт. Баягында кажы-кужу азилдешкен досторуң ал жакта жок. Алар менен байланыш үзүлөт. Мечитте айыл аралайсың, мечитке киресиң, динге гана көңүл бурасың, дүйнөнү унутасың. Бул өзүнчө бир эффект деп ойлойм да. Анткени баары бир мунун дааваттын таасири баары бир башка болот болуш керек. Эми туура айтасыз, ошондой. Бирок сиз бир гана даават өңүтүнөн карап атасыз да. Бул жерде мен жалпы ислам жаатындагы кызмат кылып, кызмат көрсөтүп жаткан тараптардын деп айтайын, жамааттардын дагы атынан айта турган болсом, ар бир жамааттын өзүнүн бир сиз айткан эффектти бере турган ыкмалары бар. Балким дааватта 3 күн чыгып, өзүн напсисин тебелеп,
улуу кичүү дебестен мисалы үчүн баарды бирдей сапта орун алып анан кезек кезеги менен тамак кылып кезек кезеги менен керек болсо идиш жууп дааратканасын тең шыпырып тазалап бул иштерди кылган напсын өлтүрүүгө эң чоң бир сабак болот. Адамдын напсысы жаман да, эго деген нерсе. Ошол эле башка жамааттарда деле башка ошондой мусулман жамааттарда деле ушул эле эффекттерди башкача форматта кылышат. Балким кээ бирлери заманбап форматта кылат. 3 күндө бир жерге топтолуп олтуруп балким ошол жерде китеп окуу менен кылат. Балким кээ бирлери болсо муну балким айлап жылдап бул нерселерге интенсивдүү деп айтабыз. Күн сайын, жума сайын баруу менен акырындап напсын сындырып олтуруп кылат. Натыйжага карай турган болсок, бара турган натыйжада баардыгынын эмеси адептүү, ыймандуу, динге кызмат кылган такыба инсандардын келип чыгышына өлгө түзөт. Ошон үчүн сиз айтып аткан нерседе сиз эми дааватта мисал келтирдиңиз. Алла ыраазы болсун, аларда да бар. Бирок Кыргызстандагы бүтүндөй көпчүлүк жамааттардын мейли бул тигиники, мунуку дегенден алысмын. Билесизби, ушул нерсе чындап эле акыркы учурларда абдан кайгыртат да, түрктөрдүкү экен, пакистандыктардыкы экен, Египеттен келип туруп анан андай экен, мындай экен. Эми жер маанилүү эмес да маселе. Улут да маанилүү эмес бул жердегичи. Бул жердеги ала турган ыкма өтө маанилүү. Кандай ыкманы биз алдык? Эгерде колдон келсе, бизден өзүбүздөн чыккан ыкмаларды колдонуп алып кетсек, кана сонун нерсе. Ал деле болуп келген. Бирок азыркы күндө замандын талабына ылайык кээ бир өлкөлөрдүн ыкмалары дагы эффективдүү болгондугуна байланыштуу муну дин кармануучу инсандар өзүн жандуу кармаш үчүн бул ыкмаларды колдонуп атат да. Бул нерсени биз коркунуч көрбөшүбүз керек деп ойлойм. Эгерде андан радикалдуу эле бир ой момундай кылам деп тигиндей кылыш керек, саясат менен келип басып алыш керек деген сыяктуу туура эмес ойлор боло турган болсо, андан коркуш керек дагы. Калганы мыйзам чегине баш ийген инсандар болгон болсо, бирок жамааттык бир эмесин мыкты алып кетип аткан болсо, пайдалуу болуп. Анда жамааттар да бири-бирин сындабаш керек. Жамааттар да бири-бирин колдош керек. Анан мамлекетибиз дагы ошондой жамааттарга түз көз караш менен, объективдүү изилдөө менен аркасында караш керек. Менин оюмча, мамлекеттеги жана кылмыштуулуктар, коррупциялар, жана башка толтура негатив нерселердин баары азаят эле. Дааватты биз бул подкастта динди жеткирүүнүн бир ыкмасы катары сүйлөшүп атпайбызбы? Анан өзүңүз айткандай ошол динди жеткирүүнүн толтур ыкмалары бар. Бирөөлөр бар китеп жазышат. Китеп жазып ошол текстти кол жазма түрүндө, башка түрүндө жазып, кайрадан иштеп, аны менен кеңешип, тиешелүү кишилер менен жолугушуп, анан ошо китеп чыгаруу менен алек болушат. Дагы бирөөлөр башка. Бирок дааваттын эффектисин мен мындай дагы бир аргумент айткым келет да. Айылда ата-энелер бар. Өздөрү шаарда турушат. Анан ата-энеси менен WhatsApp'тан деле сүйлөшүп койсо болот да. Мындай кандайсыз, жакшысызбы, жүрөсүзбү депчи. Анан кийин барбай деле койсо болот да. Эми баягы дааватта баягы WhatsApp'тан эле үйрөнүп алса болот го деген альтернатива айтып атам да. Ата-энесине барбай эле сөзсүз эле эшик каклап ата-эне кандайсыз дебей эле кандайсыз, жакшысызбы, мен жүрөм деп эле койсо болот. Демек, сезим, көзмө көз сырдашуу, айтышуу бул башка дейм. Албетте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште келип жолоочу кейпинде деп айтат хадисте. Бирок жолоочунун эч бир эмеси көрүнгөн эмес, көрүнүшү апапак кийинген адам кейпинде келип тизесине маңдай теске олтуруп суроо берген хадис бар атактуу. Дин деген эмне, ислам деген эмне, ыйман деген эмне, ихсан деген эмне депчи. Мен мындан сабак алам да, айтабыз. Демек, пайгамбарыбызга периште келип дагы, Жабраил периште келип дагы маңдай теске олтуруп баарлашуу менен мындай экөөбүз аз сүйлөшүп аткандагыдай. Сиз онлайнда алып койсоңуз болмок да менден туура, телефон чалып. Бирок баарлашып олтурганда башкача эффект. Ошон үчүн табиятка телевизордон көрүп, табиятты көрүп суктанган менен аларчага чыгып туруп, табиятты карап, субханалла деп суктанган таптакыр башка. Ал жердин абасы, абаны сезе аласыз, кандай таза аба экендигин, туура. Суулардын шырылдагы угат эмесин, үндөрүн, дарактардын шырылдаган үндөрүн. Ошондой эле адам менен олтуруп, чыгып, баарлашып, сүйлөшүп, китеп окуп, мындай сохбатташып деп айтабыз, кылган эффект менен онлайн кылгандыкы таптакыр башка. Ошон үчүн бул жердеги айта турган нерсе, ал да керектир. Жетпей калган жерлерге, балким өтө муктаж болгон жерлерге керектир. Бирок жалпылап айткан учурда адам менен баарлашууга бүгүн муктаж болгон заманда жашап атабыз. Дааваттыгы жакшы ушинтип талкуулап атабыз. Даават мындай болуш керек, даават теңдей болуш керек. Сиз өзүңүз жеке мындай дааватка чыктыңыз беле? Мен Пакистанга барып келдим. Мындан 2-3 жыл мурда, атайын иштима деп коет.
Райвант деген жерине барып көрүп келейин дедим. Себеби алар менин бир туугандарым, досторум. Ал башындагы адамдарыбыз, ажекелерибиз өздөрү чакырды, макул дедим. Барып өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм менен барып келдим. Көрдүм. Ооба. Менин жеке баамдагы ала турган сабактар болду. Өзүмө таасир ала турган сабактар көп болду. Ошол эле учурда менин жеке көз карашымдагы ушул жерин кичине оңдоп иреттесе, биздин кыргыз коомчулугуна ылайыкташтырып, мындайча айтканда иреттелсе, элибиз дагы жакшы сиңирет беле деген нерсе. Себеби коом бир гана карапайым калктан турбайт да, ажекем. Коомдун ичинде академиялык деңгээлде жогорку инсандар бар, университет көргөн инсандар бар, 2-3 университет билмес докторантурасын бүтүрүп, китепти жазып аткан инсандарыбыз бар. Бул инсандар өтө терең маанилерге маани берген, адамдарда баарлашканда философиялык ойлорго маани берген инсандар да бар да. Ошолордун баардыгына жете турганчалык деңгээлдеги мындай ыкма болсо экен деген жактарым болду. Бирок ал үчүн ал дагы бар экен, бирок баардыгында эмес. Ошон үчүн бул чыккан, көп эле чыккан инсандар дааватка, көп эле чыгып жүргөн. Мен деле ошолордун катарында бир көрөйүн деп көрүп чыктым. Жаман эмес, Кудайга шүгүр, баары сонун. Мына бул кошуналарыбыз Өзбекстанда, Тажикстанда жанагы динди, ушул ислам динин тутунган ушул системаны бир нукка түшүрүп койду бийлик. Сакал койгондорду, жолу короңгондорду, өзүнүн баягы каалаганыңды кыла бер дебей бир нукка түшүрүп койду, азамат деп ушинтип тамшангандар бар да. Негизи демократия, эркиндик жагынан алар бизге өрнөк боло алышчу эмес эле да. Эми дин жагынан дагы, башка жагынан дагы биз ошол кошуналарга карай түздөнүшүбүз керек болуп калабы ошондо. Кандай ойлойсуз? Ага чейин мен бир эме öğrenчү сизге. Демократия деген эмне өзү? Демократия деген эл бийлиги. Эл бийлиги. Элдин жактырган, эл тандаган нерсеге өлкөбүз, мамлекетибиз бирге алып кетүү. Мен айтат элем, жок, биздин кыбылабыз белгилүү. Кыбылабыз белгилүү. Бир мамлекет эмес. Тарап гана. Бир система эмес, саясий система эмес. Кошуналардан, кошуна өлкөлөрдөн ала турган сабактарыбыз бардыр. Бирок мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбыздын өзүбүздүн Куран сүннөтүн негизинде, эгер ислам жаатына суроо берип аткан болсоңуз, андан кийин өзүбүздүн муфтиятыбыз, өзүбүздүн аалымдарыбыз бар. Ошол моделди сунуп эле тиги бул мамлекеттен алынган жакшы ыкмаларды алып элге сунуп алып кетүү эң жакшы. Анан бул өлкөдө ушундай болуп атыптыр, анда биз ушуну тыйышыбыз керек деген менимче бул жакшы нерсе эмес. Элдин эрки менен, сиз айткандай эркиндиги менен, элдин тандоосу менен каршы иш кылуу деген маселе. Эл деген бир күн болсо бир күн макул, бүгүн унчукпайт, эртең бир күнү дуасы менен деле болуп айтат да. Кудай Таала баягы алдына жалбарып, Аллахым менин дин тутуу эркиндигиме десечи, ушундай тоскоол келди десе, Кудай Тааланын мен коркконум каары келбесин деп коркобуз элибизге, журтубузга. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жактагы системада бирөөнүн сакалын кыскартып, бирөөнүн жоолугун чечип, анан бирөөнүн мектепке жоолук салынбай кирсин деген сыяктуу нерсе бизге үлгү болбош керек. Ал сырткы гана көрүнүштү, адам тандоосу да өзүнүн. Мынау ислам динин тутууда Кыргызстандын өзүнүн модели болушу керек дегенди айтып атпайсызбы? Ал эмне болгон модель өзү? Ислам өзү бир эле болсо, анан дагы кандай кыргыз модели болуш керек? Эми фатва деген түшүнүк бар да динибизде, өкүм берүү деген нерсе бар. Фатва дагы заманга, адамга, анан жерге жараша, аймакка жараша өзгөрөт деп айтат да. Мисалы үчүн Египетте, же болбосо билбем Түркияда, же Пакистанда берилген фатвалар Ханафи мазхабы болсо деле биздин бул жактарга туура келбей калышы ыктымал. Эмнеге дегенде биздин өзүбүздүн аймактык өзгөчөлүктөр бар. Өзүнүн менталитетибиз бар. Мен айтып аткан нерсем, модель деп атканым Куранды өзгөртүп коелу, пайгамбарыбыздын сүннөтүн өзгөртөлү деп аткан маселе эмес. Бидат кылалы деген маселе жок. Андай нерсе таптакыр жок. Жөн гана кыргыз коомчулугуна жатык болгон, кабыл алган бардыгы, мен каалаймын 100% кабыл алсын деп айтабыз. Бардык элибиз кабыл алган бир ыкма болсо экен деген гана алгы тилегибиз. Ошон үчүн модель деп аткан ошол. Болбосо жаңы бир эски айылга жаңы бир велосипед ойлоп табуунун эч кереги жок да негизи. Эмнеге дегенде бул жерде ыкмаларда мисалы кыргыз коомчулугу бүгүн эмнени күтүп жатат? Эгерде формада, кийинип аткан кийим формаларда кыргыз формасына ылайыктуу деп аткан болсо, ак калпакты кийсин же топу кийсин кыргыздын деп аткан болсо, Кудайга шүр башыбызда калпагыбыз чечпей жүрөбүз. Канча жылдан бери бул жакта иштеп аткан болсок. Жок, узун кийингиле деп аткан болсо, аял затына демек узун, жарашыктуу, жакшынакай өзүнө жарашыктуу болгон чыпталбаган кийимдерди кийсин.
мейли кыргыз формасын кийеби, мейли европалыктын кийеби айырмасы жок. Ал маселе ал жердеги эме. Ошон үчүн модель деген ошол. Биз ушуга көз карашыбыз түз болсун деген эле модель. Биз эркин болойлу, түз болойлу. Бардыгына караганда тигини муну ээрчий берип, башыбыз эртең айланып калбасын деген эле маселе. Ислам дининде мынау 4 мазхаб бар, өзүңүз диний илимиңиз бар. Ушул 4 мазхаб келечекте азыр үммөттү бириктире турган факторбу? Же барып менин мазхабым тигил, сенин мазхабың тигил деп бул акыры исламды ыдырата турган бир фактор болуп бербейби? Билесизби, мен Египетте окуганда, Аляскар университетинде окудук да. Ошол жерде Каир шаарында Мухаммед Паша деген чоң бир түрк, ошол эле учурда Осман империясынын учурундагы падышанын курган чебинин маңдайында эски медресе бар, мечит медресе бар. 4 мазхабтын окуучулары биригип бир короодо окушкан. Бир короодо окушкан. Бул мына кече жакынкы эле убакытка чейин ошентип уланып келген. Ханафи, Шафи болобу, студенттер чыгып кайра бирге тамак жешкен, бирге талкуу кылышкан. Эч качан напсы мен деп эгоисттик бир менен биздики гана туура деп чабышып урушкан эмес. Тарыхта Шафи мазхабы менен мазхабтар мектептер да булар эми Куран, сүннөттөн алынган мектептер. Ооба пайгамбарыбыздын учурунда болгон эмес. Пайгамбарыбыздын учурунда булак турган өзү. Булак болгон учурда булактын өзүнөн алып түздөн түз сахабалардан алган. Сахабалар учурунда да мазхаб болгон эмес. Ал менен булактан алган инсандар болгон үчүн алардан кийинки доорлордо муктаждык болду, географиялык аймак кеңейгендиги үчүн. Ошо 4 мазхабты окуткан медресе иштеп келген. Окумуш эле. Мен айтат элем, 4 мазхаб дегенибиз бул 4 мектеп багыт. Мейли Шафи мазхабы болобу, мен Хамбали болобу, Малики болобу, Ханафи биздики Орто Азия калкы кабыл алган мусулмандар алган болобу. Эгерде илимий жактан талаш тартыш болсо, бул илимий гана талаш тартыш болгон да. Үммөтүмдүн илимий жактан талаш тартышуусу бул диндин кенен экенинин белгиси. Бул ихтилаф уммати рахма дейт, Алланын мээрими. Бирок акча үчүн талашуу, жер үчүн талашуу, бийлик үчүн талашуу бул мейли ал мазхаб карманбойбу шайтандын иши. Мен ошон үчүн айта турган нерсем, мазхабты кармангандардын арасында эч качан конфликт болгон эмес, болбойт дагы. Бирок мазхаб карманбастан, мен Абу Ханифа ким эле, мен керек болгон болсо пайгамбарыбызга түз баш ийем дей турган инсандар, бүгүнкү күндө пайгамбарыбыздын хадистеринен, Курандын аяттарынан, мына өзүңүздөр Куран окуп чыккансыз, өкүм чыгарыңыз деп айтсам, бүгүнкү күндө Ханафи, Абу Ханифанын же улуу аалымдардын, залкар инсандардын пикирлерине такалбай туруп десем, чыгарышыңыз абдан кыйын болуп калат. Биздин дараметибиз жетпейт. Ошон үчүн мазхаб карманбаган инсандардан бүгүнкү күндө коркунуч абдан. Ислам баалуулуктары менен кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын бул кагылыша кеткен. Негизи кагылышпайт деле, негизи мындай гармониялашкан жактары көп. Бирок ошол кагылыша кеткен учурлар болуп атат да, мисалдар болуп атат. Исламың деген бул биз араб эмеспиз, араб кул боло албайбыз, биз кыргызбыз деген. Ушундай бир нерселерге кандай, эмне үчүн ушундай болуп атат? Негизги себептердин бири эмнеде? Фанатизм, радикалдуулук, чектен ашуу. Ким тарабынан? Ким болбосун. Мен айтам да, эгерде бир инсан мейли ал мамлекеттик кызматкер болобу, мейли ал улутчул адам болобу, эгерде бир гана өзүнүн улуттан башкасын көрбөй турган болсо, бул фанат, радикалдуу инсан. Мен альхамдулилля, Кудайга шүгүр, кыргызмын. Кудай Таала мени кыргыз кылып бул жашоого ата-энем себепти келтирдик. Бирок мен мусулманмын. Мусулман кыргызмын. Ошон үчүн ушул жаатка келгенде араб кул, мен жок, Алла Тааланын кулубуз. Арабтын кулу болгондо бүгүнкү күндө биз арабтын тилин сүйлөп, мамлекеттик деңгээлде, расмий тил катарында, мамлекеттик тил катарында, алардын адатын салтын карманып, алардын кийимдерин кийип алып, алардын исламга туура келбеген адаттары бар да, ошолордун бүт баарын карманып алып, бүгүн жүрмөкпүз могу жерде. Ошолорду араб кул десек болот. Же алардын гана саясатын бүгүн чагылдырып телевизорлорубуздан бүгүнкү күндө факт катарында айтайынчы, андай нерсе барбы? Жок. Араб кул дегендер бир туугандарыбыз үчүн айтып атам да, мекендештерибиз үчүн. Бүгүнкү күндө биз араб кул эмеспиз. Биз жараткандын кулубуз, бендесибиз, баарыбыз эле, ким болбосун. Бирок биз өзүбүздүн улутубузду сүйөбүз. Динибизде дагы ушул нерсени айтат. Үрп адат, кайсы бир улуттун, элдин үрп адаты Курандын, сүннөттүн негиздерине карама-каршы келбесе, эрежелерине, ал үрп адаттар кабыл алынат дейт. Мында өзүңүзгө дагы кайталап атам. Биздин калпак кийип, молдокелерибиз эң көп кийген молдокелерибиз. Диний адамдар. Такай чечпей кийген. Такай чечпей. Мисалы үчүн кээ бирлер мен ойлойт, чачыңыз барбы деп ойлойт кээде. Калпак кийбей чыгып калса мени тааныбай калат. Мисалы да, кепка кийбейбиз.
шляпаны кийбейбиз. Кээ бирки биздин мекендештерибиз кийип алып тургандан кийин же болбосо кыска юбканы кийип алып тургандан кийин ой биз кыргыз болушубуз керек, биздин курманжайлыкка энебиз момундай болгон деп айткан инсандарга айта турган бир туугандарыбызга урматтайм, сыйлайм. Бирок ар нерсенин чеги бар. Фанатизм, радикализм да алар үчүн да тиешелүү маселе. Бир гана дин үчүн эле эмес да, бул динде жок негизи радикалдуулук. Бирок динди карманган инсандардын катачылыгында бар болушу мүмкүн. Ошол улутчулдардын катачылыгы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол назар менен гана карайм. Байкуш деп айтабыз, эмне дейбиз? Кыргызстан светтик өлкө деп эсептелинет. Мен подкасттарым каармандардын бири Амирбек Азамұлы, светтик деп айтпачы, дүнияви деген кыргызда бир сөз бар. Дүнияви өлкө деп айтчы деп. Балким светтик, дүнияви биз өлкөбүз да. Ошол өлкөдө светтик деген, дүнияви деген, демек бул дүйнөдө ким эмнени карманат, кайсы баалуулукту карманат, же карманбайт, эмнеге ишенет, ишенбейт, мусулман болобу, баптист болобу, христиан болобу, иудей болобу, өзү чечет. Бири-бирин ошонун айынан кырылбаш керек. Тынч жашаш керек. Мыйзамдуу өлкөдө деген ушул дүнияви светтик өлкө деген ушундай да. Анан демек ушул логика менен карасак, кыргыз баласы, кыргыз уулу, кызы мусулман болобу, баптист болобу, христиан болобу, өз эрки да ошондой. Чектөө жок да. Негизи сиз айткандай светтик дүнияви мамлекеттик системанын талабына ылайык ошондой. Динибизде деле Куранда Алла Таалам айтып атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим, ла икраха фид-дин. Динге мажбурлап киргизүү жок. Бирок адам баласына Алла Таалам акыл берген да, жүрөк берген. Адам баласы ойлонуш керек, жаратканын издеп табыш керек деп. Ошол эле учурда бирок менин жеке Марс катарында сурасаңыз, менин каалоом бар. Жеке инсан катарында бир ислам динин кабыл алдым, өзүмө ыраа көрдүм. Өзүмө ыраа көргөн нерсени башка үчүн да ыраа көрүп атам. Баарысынын ыймандуу болушун каалайм. Бул менин жеке каалоом. Бирок бир система бар, мамлекеттик система бар. Анын ичинде светтик деп аткан болсо, дин тутуу эркиндиги деген нерсе бар. Кааласа карманат, кааласа карманбайт. Эмнеге карманбадың деп биз аларды силер тигиндей, силер мындай деп айтканга азыр акыбыз жок. Эмне дегенде Куран-ы Керимде деле бул нерсеге ар бир эле ыймансыз инсандардын баарын эле мындайча айтканда адам катарында көрбөө деген нерсе жок да. Бир күн келет ар бир адамдын ыйманга ысынып, ыйманга имерилип келе турган, ери турган өзүнүн градусу бар. Темирдин да өзүнүн градусу бар да, ери турган. Коргошундун да градусу бар, ошондой эле кагаздыкы дагы бар. Каучукту да бар. Ошондой эле адам баласы дагы кээ бирлер даяр болуп калат экен, бир-эки сөз менен, кээ бирлерине бир канча айлар менен, жылдар, кээ бирлерине өмүрү жетпейт го. Кээ бирлер насип кылбаган болсо бул дүйнөдө менен ыймансыз бойдон кетет экен. Бирок биз алардын баардыгын жекибейбиз да. Алла Таалам ушуларга ыйман берсең деп гана тилеп дуа кылабыз. Светтик дүнияви өлкөдө болбогон күндө деле, мисалы үчүн сизге суроо жеке өзүңүзгө, Марс ажеке, мына уулуңуз же кызыңыз балакат курактан өтүп, анан өзүнүн дүйнө таанымы бар, өзүнүн акылы бар, анан сизге айтса, мен сиздин ушул ишенимиңизди сыйлайм, ата, бирок мен ушу баланча түкүнчө китептерди окуп, видеолорду көрүп, негедир өзүм ушу мына христианчылыкты туура деп ойлоп атам да. Ошо бул мен өзүм эрким десе, ошондо кандай кыласыз? Жок, бул нерсеге мен макул болбойм. Эмне дегенде менин балам, менин кызым, биздин тарбияда өскөн инсандар, менин туугандарым, бир туугандарым, жакындарым, албетте биз алар үчүн күйөбүз. Алардын ыйманы, алардын тамдоосу үчүн колдон келген салымыбызды кошобуз. Мен жана айткан өлкөбүздөгү бөтөн биз тааныбаган инсандар бар да, алардын эмесине биз аракетибизди кыла беребиз. Хидаят Алла Тааладан, түз жолго баштоо Алла Тааладан, ыйманды жүрөккө салуу Аллахтан, бирок ага себепкер болуп аракет кылуу бизден. Макул болбосочу, мындай ушу тежиктенип эле, көшөрүп эле, ошондо кандай күч колдоносузбу? Эми күч колдонуп эле, күч колдонгондо эле ыйманга келип калса экен, кана андай элдин баары күч колдонуп, баягы туура эмес инсандар, туура эмес маалымат айтат го, кылычтын күчү менен келди депчи. Жок, андай нерсеге мен жеке өзүм табиятым ага барбайт. Мен эмне кылам? Биринчиден дуа кылам. Жүрөктөн дуа кылам. Атанын дуасы, ата эненин дуасы кабыл болот. Экинчи, түшүндүрүүгө аракет кылам. Аягына чейин түшүндүрүүгө аракет кылам. Андан кийин тиешелүү анын сөзүн уга турган инсандарды салууга аракет кылабыз. Жок дегенде диниңди чамба деген эмеге чейинчи. Кудай сактасын бул нерседен да, бирок андай нерсе баягы образын айтып атасыз. Ооба. Кудайга шүр, менин балдарым андай эмес. Кудайга шүр ыймандуу. Андай болбой эле койсун. Бул суроо да эмичи. Негизи мына кыргыз жаштарынын арасында, жаштар эмес, кыргыздардын арасында башка динге өткөн, мисалы үчүн баптист болуп кеткен, же протестанттык динге, ушун негизи христиан болгон башка диндерге өткөн ушундай мисалдар, көрүнүштөр бар, ушундай факторлор. Ошолорго көз карашыңыз кандай?
боорум ачыйт анан бул жерде кайра өзүбүздү күнөөлөйм, мусулмандарды күнөөлөйбүз. Убагында жетип барбадык, жеткиликтүү үлгү боло албадык. Балким ошолордун динди чанып, өзүнүн динин чанып башка динге кеткендигине себепкер болдук деп айтам. Көз карашым абдан эле жакшы эмес аларга. Бирок аларды жекип, биротоло кайтып келгис кылып урушуудан дагы, сындагандан да алысмын. Мен үмүт менен караймын. Балким бүгүн адашты, динден чыгып, кичине динин чанды, эртең кайтып келер деген үмүт менен жылуу мамиле, дуа артынан. Анан албетте аракеттерибизди кыла бергенге мен ошол позициядамын дайым эле. Бир күн болсо бир күн кайтып келет. Андайларды көрдүк. Мен кайттым эле, эми кайра ислам динине кайттым деп, ал жерден эч түнөк ала албадым деген толтура жаштарды көрдүк. Кезинде арак ичип жүргөн киши оңолуп намазга түшүп 5 убак намаз окуп алган мисалдар бар. Кезинде жөн эле арак шарап сатып, же ошондой ар кандай ушундай жолдордо жүрүп оңолгон кыз келиндер бар. Анан ошолорду карап туруп коомчулукта айтылат да, бул деген кече эле арак ичип жүрчү эмес беле? Тигил болсо арак сатып эле жүрчү эле тиги катын депчи. Анан эми эле ушинтип калыптыр деп. Ошол нерселерден мисалы үчүн туура эмес жолдо жүрүп, кайра туура жолго түшкөндөрдү мындай кабыл албоо коомчулукта. Мурда эле мындай болчу го деген ушундай көрүнүш эмнеден улам бизде ушундай болуп атат деп ойлойсуз? Адам баласы тигинин туура жолду кабыл алганын сындап аткан тарап кабыл алган жок да өзүндө жок. Өзүндө жок нерсе тигинде болуп калгандыгы үчүн бул кызганыч болот биринчиден. Экинчиден биздеги илимсиздиктин аркасынан маалымат жок, кенен маалыматы жок. Адамдын көз карашы ошол сындайт. Негизинен пайгамбарыбыздын жанындагы Азирет Умарлар деле мисалы үчүн караңгылыкта орунда эмнелерди гана кылган жок да убагында. Кезинде кызын тирүүлөй көмдү, өкүнгөн жери бар мисалы. Бирок исламга кирип динди кабыл алгандан кийин бизде эреже бар да динде. Ислам дейт, динибиз исламды кабыл алгандан кийин, жараткандын бир экенин кабыл алгандан кийин буга чейинки бүтүндөй күнөөлөрдүн баарын тооба кылган болсо кечирет деп. Ошол назар менен карашыбыз керек да биз адамда. Анан кечээ күнү эле ушинтип жүрөт эле, арак ичип жүрдүм, бүгүн келип молдо болуп калыптыр. Дааватка чыгып калыптыр. Адам баласы кечээ тааныбай жүрдү эле жаратканын, бүгүн тааныды. Эми бул нерсеге наоборот тескерисинче биз жакшы көз караш менен карашыбыз керек да. Мисалы үчүн рахмат, Алла разы болсун деп колдоонун ордуна тескерисинче ушундай карап аткан инсандарга айтат элем да, келиңиздер. Бир күн келет, балким биз ойлобогон инсандарыбыз ыйманга келип калат. Бир күн келет, балким сиз дагы бүгүн түз жолуңузду баягы жолду багытты таба албай жүргөн болушуңуз мүмкүн. Сизге да насип кылса, сиз да эртең намазыңызды баштап калсаңыз, сизге да сын айтса кандай кабыл алат элеңиз ушул нерселерди? Өтө кыйын. Ошон үчүн кээде намаз окуган инсандарыбыз эле сындап калат да. Качы кече эле жүрдү эле, бүгүн келип арабызга кошулуп калыптыр депчи, туура эмес. Ошол деле намаз окуп атат, бирок намаздын тереңин түшүнө алган жок да, ар жагын. Намаздын бере турган мессаж деп коет, бере турган нерсеси адам баласын ичтен тынчтыкты сүйгөн, баарына тынчтыкты каалаган, эч кимге душмандыкты каалабаган, жан дүйнөсү таза болгон инсан дегендик да негизи кабыл алуубуз. Ошондой бир эме жараткан менен байланышы бар инсан дегендик. Намаз окуп атып сындап аткан болсо, демек байланышында проблема бар. Эгер намаз окубай, динди кабыл албай туруп көрө албастык болуп аткан болсок, анда түшүнбөй кылып жатат. Ушундай эле нерсе. Мени дагы бир өкүндүргөнү, коомдук транспортто мисалы үчүн жолук салынып алып туруп, элдин баарын карап туруп орусча, кыргызча сөккөн аялды көрсөм, исламды ушинтип ойлоп калат да эми деп. Же болбосо криминалдык хроникаларда сакалды келиштире коюп туруп, сүннөттү коюп туруп, допуну кийип туруп, анан кийин баланчаны өлтүрүп кетти, баланчаны уурдап кармалды десе, аябай ичим ачышат да. Эми исламды ушинтип ойлоп калышат да эми депчи. Анан деги эле ошо сакал койгондон кийин, жоолук салынгандан кийинки жоопкерчилик жөнүндө бир айтсаңыз. Алла Таалам пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси силердин сүрөтүңөргө, келбетиңерге, байлыгыңарга карабайт. Балким кылган амалыңыздар менен жүрөгүңүзгө карайт деп айтат го. Ооба, сырткы келбет өтө маанилүү. Кийиниш керек, коюнуш керек, бүт баар нерсени өзүнүн ордунда кылыш керек, эрежеге ылайыктуу. Демек пайгамбарыбызга окшошууга аракет кылуу. Сүйгөнүнө адам баласы дейт, ал-мар'у ма'a ман хабб, пайгамбардын хадиси. Инсан сүйгөнү менен бирге болот дейт кыяматта. Бирок өкүнүчкө карай бүгүнкү күндө ошондой карманып олтуруп, бирок адамдык напсы деген бар да. Напсы деген адамдын эгосу бар да. Эгосунда жанагы мурдагы караңгылык доорунда калдыктар калып кетет да.
Ал дайым ээрчип жүрөт өзүн кыяматка чейин, мына өлгөнгө чейин ээрчип жүрөт да. Сөгүнүп сагынуу, кыянатчылык кылуу, мисалы үчүн деле алдап эме кылуу деген сыяктуу. Бул ээрчип жүрө берет, ичинде болот. Бирок ошол нерсени ыймандын күчү менен басып олтуруш керек болот. Баса албай калган болсо, демек ошол ыйманы бар, намаз окуп атат, байкуш бирок ушул сыпатын баса албаптыр деп айтабыз да. Жеңе албаптыр дейбиз. Кезиндеги хадистерде карасаңыз, намазкан, орозо кармаган, жана айткандай такыба, Кудайдан корккон, жолугун салынган аял бир мышыкты үйгө камап, суусуз тамаксыз коюп койгондук үчүн не болду деп атат? Өлүп калат мышык. Тозокко барыптыр дейт да пайгамбарыбыз. Хадис айтып атат, эскертип атат да, айнанайындар, абайлагыла. Бизге сырткы келбетибиз, көрүнүшүбүз кээде алдап койбосун башкаларды. Мисалы үчүн дейле ошол эле жолук салынып туруп, туура эмес ишти кылган болсо, инсандар ошондон улам динге суй турган болсо, бүт баарысынын күнөөсү тиги аялга жазылат. Ошондой эле эркек үчүн деле маселе. Эмне кылыш керек? Бул инсандарыбыз үчүн дагы айтам, динди тереңирээк окуп, үйрөнүп түшүнүш керек. Биз бир гана намаз окуп коюу менен бийиктикке жетпейбиз. Намаз эле куткарбайт инсанды, орозо эле куткарбайт. Мамиле. Мусулмандын эрежеси бул шарият эрежеси да. Мен ушуну мындай жол жүрүү эрежесин боюнча жанагы айдоочу атайын күбөлүк алат эмеспи? Ушул жолдо машинени түзүк айдай алат, ошого уруксаат деген. Анан ал ошол автокөлүктү алгандан кийин ал болду, бул кыйратат деген сөз эмес да. Ал аны бузуп деле коет, каршы тилкеге чыгып деле коет. Анын сыңарындай ушул жакшы мусулман болууга умтулуу бул башка, андай болбой калуу, демек бул ислам жаман дегендик эмес. Эреже жаман дегендик эмес. Бул жерде исламда эмес күнөө. Күнөө динде эч качан издебешибиз керек. Дин жаман экен деп айтуу бул дурус эмес. Бир ислам динин жалпылап күнөөлөйт го кээ бирлер. Исламда мындай экен, жок. Аны карманган инсандардын катачылыгы. Кудай Тааланын сөмөйүндө дейт да, адамдын жүрөгү. Кааласа бул жакка өзгөртөт, оң жагына, кааласа терс жагына. Бул Кудай Таала отуруп эле өзгөртпөйт аны. Адамдын каалоосуна, жүрүм турумуна жараша дейт. Мен тандоом бар да жашоодо. Намаз окуп атам, бирок жүрүм турумдагы тандоомдо мен балким кээде күнөө ишти, кээде ката ишти, кээде жаман нерсени тандап коем. Ошо көбөйө баштаган учурда Кудай Таалам дагы жүрөктү эмне кылып коет, суутуп коюшу мүмкүн экен Кудай Таалам. Өзүнө болгон сүйүүсүнө Кудай сактасын. Муфтият, мусулмандар дини башкармалыгы элге ким диний баян айтканга акысы бар, укугу бар, кимдин акысы жок деген өңүттө ушундай сынак өткөрө баштады. Эми ошол сынактан өткөн киши гана баян айта алат. Лекция айта алат да. Анан ошондо кандай мурдагы баягы биз угуп жүргөн жана YouTube каналдардагы белгилүү диний алымдар дагы сынактан өтүш керек болуп калабы ошондо. Буга чейин башка президенттердин ажылын учурунда деле дин тутуу эркиндиги боюнча концепция деп мыйзамда иштеп чыккан да. Ал учурларда имамдардын аттестация алынган, ар бир мечит имамдарынан аттестация алып, мен ошондо комиссияда болчумун. Ал эмнеге дегенде ал керек болчу, жаңылап туруш керек болот, сураш керек болот. Акыркы мыйзам кабыл алынганда дин тутуу эркиндиги боюнча ошол жерде атайын диний насаатчы деген бар да. Ошол насаатчылар дагы атайын сертификат алсын. Себеби ар ким чыгып YouTube'дан, тияктан бияктан фатваларды берип коюп атат. Анын ичинде жакшы, мыкты, улуу, залкар аалымдар да бар. Бирок алардын ичинде жаңы эле каякта окуганда белгисиз, ким экени да белгисиз болгон, бирок адамдардын акылын адаштырып, мазхаб карманууга дагы тескери болгон, бүгүнкү күндөгү өтө радикалдуу болгон салафизм жана башка болгон үгүттөгөн инсандар чыга баштады. Чектей албайт. Эч ким аны токтото албайт, башка кыла албайт. Анан аргасыздан кээ бир учурларда эмне кылынды, ошо мыйзамга жалпы насаатчымын деп аткан инсандарыбыз кичине атайын сынактан өтсүн деген нерсени жобону коюшту. Анан муфтияттан атайын комиссия түзүлдү, алымдар кеңешинен да бар. Ошол жаатта анан кабылданды. Албетте, сиз айткандай улуу залкар аалымдар, устаздарыбыз керек болсо алар келип сабак берет, ала турган инсандаргачы негизинен. Бул нерсени кабыл алабыз, түздөн түз эле кабыл алыш керек. Бирок мыйзам деген нерсенин ичине кээде ошо залкар улуу аалымдар да кирип кетет экен да. Бул жерде муфтияттын курамында иштеген, казияттарда иштеген, мечиттерде имам болгон расмий жана медресе, диний билим берүүлөрдө мугалимдик кылган инсандар бул сынакка кирбейт. Бул автоматикалык түрдө өтөт.
конкреттүү түрдө Абдышүкүр ажыке, Жок, Максат ажыке дагы сынактан өтүш керек. Жок, өтпөйт алар. Неге деп өтсүн алар? Себеби алар устаздар, анан алдымдар кеңештин мүчөлөрү, ректор устазыбыз дагы Абдышүкүр устаз мисалы үчүн да, Максат ажы да медреседе эме кылат, ошол учурда алдымдар кеңештин мүчөсү болгон инсандар дагы биз деле ал сынактан өтпөйбүз. Бул жерде жанагы сырттан бүгүн окуп бүтүп келе элек, мисалы үчүн Калыстын амлабыз ажыкебиз. Калыс ажыке ошо Заманбеков өттү. Эмнеге дегенде ал киши азыр окуусун бүтө элек. Алиаскар университетинде окуп жатат, магистратурасын бүтүп, бирок бул жагын расмий жумушка орноша элек. Бирок насаатчы, Алла ыраазы болсун, балким илими абдан жогору, мыкты. Ошентсе деле Жоробай устаз, андан дагы ошол эски тажрыйбалуу устаздар комиссияда турат. Алар мындайча айтканда алардан бири өтүп, алдынан өтүп, сынакта берип, анан бата дубасын алып, насаатчы экен деп 1 жылга гана берилет, бул дагы себеби уланып кетпесин деп. Саид Бакас ажы, Долов дагы өтүш керек болобу сынактан? Эгерде устаз дагы, Саид Бакас устаз дагы эгерде ал расмий жумушу болбосо, бир жерде расмий, эгерде имамдык, мен билгенден ал киши имам болуш керек. Имам болгондугу үчүн ал өтпөйт ал киши дагы. Эгерде имам болбосо, анда мейли бул эреженин ичинде улуулар дагы, залкарлар дагы кирип өтө бериш керек болот да. Эгер эч жерде расмий жумушу болбосо, имам болбосо, медреселерде сабак бербесе, анда өткөнгө мажбур болуп калат. Юридикалык негизде өтүш керек. Негизде ошондой. Бирок негизи гумандуулук жагынан караганда эми ал устаздардан Саид Бакас ажы экзамен алуу дурус эмес. Сынак алып отурган кишилердин даражасы менен бул жактын даражасы кандай болуп калат ошол жагы? Эми сынак алып аткан инсандардын да кээ бирин балким тааныбайсыздар да, ал жерде илимдүүлөр дагы бар да. Ошо жана айткан Жоробай устаз дамылабыз, досубуз айтып атабыз, ал кишилер дагы бүгүнкү күндө Кыргызстанда мен деген чоң фык жаатындагы эң мыкты аалымдардан бирөөсү. Ал кишилерди алып атат бүгүнкү күндө. Эми калгандарыныкын айта албайм. Бул ошондой улуу залкар аалымдарды да, улуу залкар устаздар балким баарлашуу эле батаңызды берип деп билет, алар деңгээлдерин билет, ал мыкты экендигин билет. Балким алат. Бирок жана сиз айткандай, жогоруда айткан чоң устаздар андай сынактан өтпөйт. Эмнеге алардын баарынын расмий жумуштары бар. Түшүнүктүү. Мынау биз бир коомдо жашап атабыз, саясатты да байкап жүрөбүз дегендей, өзүбүздүн ишибизди да кылып атабыз дегендей. Анан шайлоолор башталат. Бизде билесиз, өзүңүз ушу шайлоолордо эле молдокелер эске түшөт. Саясий өнөктүктөрдө эле баягы молдокелерди жанына алып жүрүп калышат. Куранды айтып калышат, сүннөттү айтып калышат, көбүрөөк келмелерди айтып калышат. Анткени электораттын көңүлүн буруу максатында. Ушул динди саясатка пайдалануу жагы боюнча кандай сиздин көз карашыңыз? Мен жеке пикиримди айтайын, мен эч каалабайт элем негизде. Эч качан дин бул саясаттын бир куралы болбош керек. Бир мусулман инсан же диний ишмер же имам же аалым устаздар саясий инсандардын бир куралына айланбаш керек. Керек болсо насаатын берип, түздөй турган жерде түздөп, айтып, акыйкат сөздү. Туура эмес кылып аткан жерине келгенде эскерте турган инсан болуш керек. Негизи эрежеге ылайык. Бирок илгери бул нерсе абдан күчөп кетти эле. Акыркы жылдарда бул нерсе жоголуп кетти, жокко болуп баштады. Буюрса, жада калса мен саясий ислам деп айтат го, мисалы үчүн исламды жамынып партия катарында келген, бир система катарында келген, теократиялык деп айтабыз, башкаруу менен келгендерге да каршымын. Эмне дебейсизби? Себеби исламды жаманатты көрсөтөт экен. Канчалык мен мунун мисалын ошол Египеттен да бере алам. Ошол Тажикстанда белгилүү бир саясий бир эмелер келип, партиялар келди, натыйжасында эмне болду? Ооба, инсандарда, карманган инсандардын башында инсандарда катачылык балким эме жоктур, жакшыдыр. Бирок коом ошол учурда өзүнүн оппонент катарында көрүп, саясий башка партиялар же системалар динге атаканы кылып баштайт экен да, чабуулду коюп баштайт. Анан дин жаманатты көрүнөт экен. Натыйжасында канчалаган инсандар камалда, канчалаган инсандар түрмөдө бүгүнкү күндө отурат. Ошол эле ихван деп коебуз, братья мусульман деп, мисалы мусулман бир туугандар эмес Египетте 1 жылдай эле башкарды. Бирок кайсы бир деңгээлде оңдойбуз деп келген, жакшы эле ниет менен келишкен. Аны туура эмес жагына колдонулду дагы. Канчасы бүгүн түрмөдө, канчалары өтүп кетти, башчылар дагы. Натыйжада ислам дини жаманатты көрүндү. Эмнеге? Демек, исламды силер саясат менен алып келген аракет кылып атасыңар деп. Дин андай эмес. Ошон үчүн мен айтат элем, алдыда шайлоо боло турган болсо, келе турган эл өкүлдөрү болобу, ким болбосун, динди жамынбай эле койсо. Негизи дин өкүлдөрүнүн, молдокелердин ушу шайлоого катышып депутат болгонго акысы барбы? Сиздин оюңузча? Расмий молдолор, расмий имамдар. Жок, мен айтайын деп атканым, мисалы үчүн Марс ажыке, мына сиз ошол университеттеги ишиңизди юридикалык түрдө тапшырып, арызыңызды жазып, жана дин башкармалыктагы ишиңизди тапшырып туруп,
ошондо сиз жаран болуп каласыз да. Ошондо депутат болгонго акыңыз бар да. Бар, бирок 3 жылдан кийинби же 5 жылдан кийин ушундай чектөө бар. 3 жыл ишмердүүлүк кылбаш керек, андан кийин гана укугу бар. Мен ошондо деле айтат элем да, мен жеке кайра мага өтпөйсүзбү, анан башкача ойлоп калбасын элдер. Жеке Марс катарында дагы мен эч качан барбайм. Неден да менин тандаган жолум бар. Кудайга шүгүр, инсандардын иманына себепкер болуп, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруу. Бул мейли молдо болобу, мейли мугалим боламбу, бирок саясий жол менен эмес да. Мен өзү бул нерсени тандагам жолумду. Учурунда, кезинде иштеп жүргөндө, күпүлдөп фонддор иштеп жүргөн кезинде дагы ошо депутаттыкка чакырышкан, алдыңкы менен сунушташкан, ошондо дагы баш тартып, жаманатты көрүнгөнмүн саясатчылардын кээ бирлерине. Мындан кийин деле ошол нерсени тандагамын, ошол жол менен кетебиз. Буюрса, эч качан мындай депутаттык же саясий биремлерге барбайм. Жөн гана өзүбүздүн жумушубузга турган толтура жумушубуз бар, ошо менен кете берем. Негизи эле ушул парламенттик курамды караса, мисалы үчүн мугалимдер бар, бизнесмендер бар, журналисттер бар, ар кандай кесиптин ээлери бар да. Бирок ушул диний өкүлдөр деле болуш керек деп ойлойсузбу сиздин оюңузча? Негизинен динди карманган, ыймандуу, гумандуу, мындайча айтканда арамды арам, адал деген өкүлдөр болсо жакшы болот. Бул диний адам келсин деп аткан жерим жок. Динди түшүнгөн инсандар келсе жакшы болот. Бирок бул дегендик эртең бүрсүгүн алар дагы динди пайдаланып, колдонуп, лозунг кылып деп айтайынчы, аталыштарды коюп алып туруп, анан динди жаманатты көрсөтүп коюудан абайлаш керек. Сиз бир студияга келип калыпсыз, дагы сурай берейин. Могул коррупция боюнча сурайын деп атам да. Коррупция Кыргызстандагы бүт бардык системада тамырлаган экен деп ушинтип айтып эле келатабыз. Баарына коррупциясы жок, ушундай бир майда чоң элементтер бар экен деп. Ошондо мына муфтиятта, элди ыйманга чакырган, исламга чакырган муфтиятта, дин башкармалыгында дагы мындай коррупция барбы сиздин оюңузча? Оор суроо бердиңиз го деген. Бүгүн абдан жакшы коррупция менен күрөшүүнү мен көзүм менен баягы социалдык тармактарда көрүп атабыз да, ошол да Камчы Кыдыршаевич жана башкалар күрөшүп атпайбы? Кустуруп атат, билбейм, камап атат. Бир чети ушул күрөш керек. Себеби бул жерде пара берген дагы, алган дагы өтө оор күнөөнү алат да мойнуна. Негизинен коррупция деген ушул да. Бир эле акчадай эмес, ар кандай эме менен коррупция кылат да бүгүнкү күндө. Өзүнүн ээлеп турган орду менен дагы эме кылышы мүмкүн, коррупцияга барышы мүмкүн. Ошон үчүн муфтиятта дагы ушул күнгө чейин болгон жок деп айтсам жалганчы болуп калам. Коррупциялык элементтер болуп келди. Бул сөзсүз эле бир молдо чөнтөгүнө акча алыптыр деген маанага келип калбасын. Кайсы бир деңгээлде буга чейинки эмелерде болуп келди. Бирок акыркы жылдарда бар нерсени системалаштырып, мындай эмеге электрондоштуруп койду. Ошон үчүн мен оюмча азыркы учурларда ал нерсе жок эсе. Бирок адам болгон жерде баары бир болуп калышы ыктымал деп айтабыз. Мен коркконум акча болгон жерде көп фитна болот да. Фитна ызычуу, чырычуу, мындай пикирлер болуп калат. Ошо ажылык эмесинен көп корком. Ушул болуп калбаса экен, аралашпаса экен. Колдон келсе ушул муфтияттан көзөмөлүндө болсун, бирок муфтият көп акчасын кармап аралашпай эле койсо экен деген нерсени тилейм ичимден. Бирок мен ойлогон оюмду балким Марстын ою менен кетпейт да бул нерсе. Көпчүлүк балким заманга шартына ылайык бүгүн балким муфтият көзөмөлдөп аткан болушу мүмкүн. Ошондон көп корком. Башка жерлерде бир молдо бирөөнү ишке алыптыр да, анан акча тыйын сураптыр да деген нерсе мен бүгүнгө чейин көрө элекмин муфтияттын ичинде. Жеке болушу мүмкүн, адамдар да болот. Негизи эле ошо өзүңүз айткандай диний мекемеде, дин башкармалыгында эми көп акча айланган жер да, сөздүн ачыгы. Ошол ажылык боюнча бул маселелер болуп келатат, азыр билбейм кандай чечилди. Ошол эле зекеттин акчасы чогулат, анан ал жерде көп акча турат. Анан ал жерде адамдык фактор деген бар. Анан адамдын напсисин билбегенден кийин айта албайбыз дегендей. Сиздин оюңузча ушул көп акча айланган жер ушул муфтиятта мындай идеалдуу түрдө уурдабай кое тургандай же кымтый албай тургандай бир коррупцияга каршы система бар деп ойлойсузбу? Бар, азыр түзүлдү. Жаңы эле биз молдокилер түшүнө албай атабыз ушуну. Атайын бир приложение деп коет, финик деп киргизишти. Бул атайын финансылык бир эме экен, муфтият киргизиптир. Мен да имаммын да, молдомун да бир мечитте. Анан бизде атайын ошол финик деген группа аркылуу ким садакасын берет, зекетин берет, жанагындай электрондук бир менен жиберсин. Ал муфтияттын жанагындай көзөмөлдөгү эсептөөчү бир эмесине, реестрине түшөт дагы, андан кайра мечитке кайтарылып берилет толугу менен. Мечиттин имамы аны кай жака жумшады, кантип жумшадын отчетун берет. Ошол жаатынан бул жанагындай ачык айкындуулук бир эмеси эми кире баштады. Демек,
каалайт элек жөн эле келип элдер бир колуң оң колуң берген сол колуң көрбөсүн деген нерсени менен анан молдолорду алып ошону туура жакка иштетсе сонун болмок. Бирок кээ бир инсандар аны туура эмес пайдаланып кетиши мүмкүн деп коркуп ушул системаны киргизди. Менин оюмча бул мындан ары ачык айкындуулукка алып барат деген ойдомун буюрса. Азыр система бар. Бирок кандай иштейт аны биле албайм азыр учурда. Дин менен мамлекеттик саясатты мындай айкалыштырып бир суроо берейин. Ак үйдө намазкана бар. Мамлекеттик кызматтагы ушул мына галстук тагынган ушундай бир мамлекеттик кызматчылар жума намаз болгондо мечитке карай жөнөп калышат. Бул жакшы көрсөткүч да менимче, мындай формалдуу болсо дагы балким. Анан ошондой нерселер бар. Анан мындай белгилүү биздин көрүнүктүү бир лидерлерибиз, жетекчилер дагы мечиттерде жүрөт экен, элдин арасынан намаз окуп отурат экен деп ушундай көрүнүштөрдү көрүп жүрөбүз да. Анан канчалык деңгээлде ошол нерсе мамлекеттик иште коррупциянын азайышына түрткү болуп атат деп ойлойсуз? Канчалык деңгээлде исламды түшүнгөнчөлүк деңгээлде болот. Кээ бирлери пайгамбардын хадисинде айтат да, акыр заман кыяматка жакын ушундай мусулмандар чыгат, Куранды окушат дейт. Эми образын айтып атам да, Куранды окуйт, намаз окуйт дегени да. Куранды окуйт, бирок ал кекиртиктен ылдый түшпөйт дейт да. Жүрөгүнө келбейт дейт. Адам баласы намаз окуйт, кыяматка жакын көп намаз окуйт, Куран окушат, эме кылат, орозо кармашат. Бирок алардын көп фитна сызычуу эмелери жанагындай финансылык жактан эме жактарына ээлик болбойт. Ошон үчүн Алла Таалам дейт, намаз окуп, орозо кармаганга караганда мамиледе түз болгондорго дагы көбүрөөк эмне кылат? Ошого карап баа берет. Мамиледе дегенде финансылык мамиле, алыш бериш мамилеси, коррупциялык мамилеге элементтерге жакындабагандык жана башка. Ошон үчүн намаз окуган сонун, алхамдулилла, билим алса, мындан ары тереңдетишсе, коркпош керек андан дагы. Мамлекет кызматкер алсын, билим пайгамбардын өмүр баянын окусун, башка кылсын, өзү үчүн деле эме алат. Адам толтура роман окуп атпайбы, мисалы үчүн, толтура романдарды эмне үчүн окубасын? Окусун, анан ушундай турбайбы деп жакындабай калуу эмеси ыктымал азаят. Коррупцияга. Сабаттуулук маселеси боюнча. Сабаттуулук маселеси. Эми сиз мына бул Ислам университетинде ректор болдуңуз, проректор болдуңуз, Азыр мугалимсиз. Ислам университет болгонго чейин бул институт болчу, анан университет болду. Кыргызстанда башка деле светтик толтура окуу жайлар бар. Көптөгөн бүтүрүүчүлөр бүтүрүп чыгарат, дипломдорду алышат. Анан көпчүлүгү негизинен дипломун сандыкка салышат. Силер мына ушул исламый университетте бүтүргөн бүтүрүүчүлөр канчалык деңгээлде ошол окуган теориясын практика жүзүндө колдонушат? Жумуш менен камсыз болушат, окугандарын турмушта колдонушат, же болбосо ошол дипломдорун сандыкка салып коюп жүрүшөбү дегенде? Деспе, диний билим берүү жаатта биз Орто Азияда сыймыктана турган чалтеңгер сан жагынан деп айтайын. Анан буюрса сапат жагынан деле ошол алдыга чыгып келаткан өлкөлөрдүн катарындабыз, иншалла. Кымыш өлкөлөрүнүн арасында да. Ислам университетибиз ошол флагман катарында, Кыргызстандагы диний билим берүүнүн флагманы алдында. Муну кабыл алышыбыз керек. Бул жердеги залкар мыкты устаздар сабак берет, анан өтүп кеткен устаздар дагы сабак алышкан, же студент болгон, же сабак беришкен. Чубак ажыда раматлык студент да болгон, сабак да берип келди өмүрүнүн аягына чейин. Бүтүрүүчүлөрүбүз, мен кээде мындай теологиялык багыттагы окуу жайлар бар да, бизде Арабаевда бар, ошол Ош университетинде бар, Арашан, Манас университети бар, жана башка дегендей. Алла ыраазы болсун, сонун мыкты адистер чыгарат, эксперттер чыгат, адистер чыгат, бирок де-факто Кыргызстан Ислам университетинде биз лицензия алгандан кийин бул теология менен араб тили чыга баштады. Ага чейин шариат факультет деп коебуз. Мамлекет тааныбайт, расмий билим берүү эмес тааныбайт министрлиги, бирок муфтияттын же болбосо диний чөйрөбүз тааныган эң жогорку дипломго ээ болгон адистер чыгат. Жылына бир 100-150 адам бүтүп чыгат, балдар, кыздар. Ошолордун мындай салыштырып бир жылы статистикасын чыгардык эле. Кыргызстандагы мечиттер, медреселер, диний жааттагы фонддор, темелерде иштеп аткан адистердин 60-70% Ислам университетинин бүтүрүүчүлөрү. Ал эми теологиялык факультеттердин 1000ден ашуун бүтүрүүчүлөр бар. Алардын канча пайызы бүгүнкү күндө диний чөйрөдө расмий имам, казиятта, медреселерде десеңиз, балким азыр жогорулап калган болушу мүмкүн. Ошол учурда 1% болчу. Алар дагы көбүрөөк башка жааттарда кызмат кылышат, эксперттик кылат, башка кылат дегендей. Ошон үчүн диний жааттагы бүгүнкү күндө Ислам университети
диний кызматкерлерди адис катарына чыгарууда эң алдыда турат. Буюрса мындан ары дагы системалуу, дагы тереңдетип, дагы кеңейип, буюрса магистратурабыз, докторантурабыз ачылып эме кылса дагы көбүрөөк чыгат деген ойдомун. Бүт мына диний чөйрөдө сиз тааныган устаздар деп аткан аалымдардын баардыгы ислам университетин бүтүрүшкөн, окушкан. Кимди айтсаңыз бүт баарын айтып берем чекеден. Эми мен балким бул соңку суроом диний чөйрөдөгү, исламий чөйрөдөгү жетекчилердин аброю боюнча да. Аброю мына чоң мечит салынды могу Жибек жолунда. Борборлук мечит бар, ошол мечиттин капталында муфтияттын административдик имараты бар. Мен анын ичине кирип көргөм. Сонун заманбап молдокелерибиздин ар биринин өзүнүн бөлмөлөрү бар. Бүт бардык шарттар түзүлгөн дегендейчи. Анан ошол имаратты жеке тарап куруп берген да, эми ошонун каржысы менен, жеке киши. Анан ал ошол жеке тарапты мамлекеттик бийлик коррупционер деп тапты. Кустурузация кылды, мындайча айтканда. Ошондо суроо муфтият, ошол жетекчилик, диний жетекчилик, исламий жетекчилик коррупционер куруп берген имаратта отурган болуп калабы? Ошондо жеке аброю, эл арасындагы мындай исламды, ыйманды жайып аткан ушул ишкананын, мекеменин аброю кандай болуп калат ошондо? Эми эл айтат, эл сүйлөйт, эл дейт, ооба. Бирок адам баласында мындай нерсе бар, эгерде бул назар менен карасак, Кыргызстандагы көп мечиттер, көп медреселер иштебеш керек болгон абалга келет. Эгер ал назар менен карасак. Себеби көпчүлүгүн курган инсандар бир эле инсан эмес да, канчалаган инсандар. Башка жеке тараптар өзүнүн ар кандай кирешелер менен курган болушу мүмкүн. Эми билгендерибиз бар, эми айтпай эле туруп атабыз. Бизге бүгүнкү күндө Кыргызстанга маанилүү болгон адамдар талап кылып атат, мусулмандар. Билим алганга, окуганга, үйрөнгөнгө, мечиттердин салынышына талап болгондугу үчүн жөнөкөй карапайым калк куруп бере албай жатабыз. Кээ бир инсандар жардам берген болсо, мен жеке билгенимден сураганыбызда, ушундай бир эмеге аралашып калган жокпу дегенде, жок, бул жеке өзүмдүн соода эмемден, кирешемден түшкөн акча менен курдум, туура түшүнгүлө деп айтканын эсимде. Ошол куруп берген инсандын. Ошол жерде барган учурда сурашкан да кээ бирлери. Анан ошондон улам мен айткан сөзүнө ишенип атам да, анын айткан сөзүнө. Мен өзүмдүн жүрөгүнүн ар жагынан биле албаймын, акчаны көргөн жокмун, кантип таап келип атат, эмне кылып атат. Бирок сөз ээрчип атат. Сиз айткандай сөздөр бар, ушул эмес туура болобу жокпу депчи. Негизинен ооба, арамдан тапкан акча тыйым менен пайдалуу нерселерди курууга болбойт. Бирок бүгүнкү күндөгү ошол муфтияттын имараты курулуп калган болсо, аны да биз өзүнүн жеке соода сатык адалдан кирешеси менен курганмын деп аткан болсо, ошол сөзүнө ишенишибиз керек болот да. Анан эгерде биз ар бир нерседен мындай кыр издей бере турган болсок, кынтык издей бере турган болсок, анда мен дагы эле айтам. Кээ бирлеринин ошол мечити болот, медреселер болуп калат, курстар болуп калат, кээ бирлеринин үйлөрү болуп калат керек болгон болсо, бүгүнкү күндө ар кандай максатта иштетип атат да, мисалы. Алардын баардыгын иштетпеш керек болуп калган жагдай болуп калат да. Ошон үчүн бүгүн өткөл заман деп кабыл алам. Эртең келечекте балким 20-30 жылдан кийин өтө сонун абалга киребиз. Ыймандуу, кийинки муубуз чоңоюп баратат. Ошолордун демилгеси менен адалдан тапкан акча тыйым менен гана ар бир нерсе курулуп кала турган болсо, мына биз көрүп жаткан абалдардын баардыгы, жанатан бери санап аткан проблемаларыбыздын баардыгы суроо иретинде калбайт да, суроо болбойт. Жөн гана эмне болуп калат, ал убакта реалдуу сонун бүгүнкү күндө биз кээ бир араб мамлекеттеринде көрүп жатканда эң мыкты мечиттер, медреселер, шектенбей турган, кайсы акчага курулду эле дебей турган абалдар келет. Бүгүн өткөл заман деп атабыз. Өткөл замандын дегенде 30 жыл эме эле болду эгемендүүлүккө. Араб туугандарды күтүп келдик, Алла ыраазы болсун, салып берди канча мечиттерди. Түрк туугандар колдон келишинче салып беришти. Эми кыргызстандык мекендештер да куруш керек да эми. Алар да куруп жатып аткан эң алгачкылары ушулар болду окшойт. Менимче кылып аткан нерсеси. Натыйжага карасак жакшы эле. Марс ажыке, эми тиги идеологиялык өңүтүн, мындай моралдык жактарын, диндин, исламдын саясий жактарын дагы толук болбосо дагы айтып өттүк. Эми мына эми биз рынок экономика багытында эми жашап атпайбызбы? Акча керек, башка керек дегендей. Ошол багытта мына ислам мына банктардын ишине мындай киришкен моменттер болуп атат да. Мурабаха деген түшүнүктөр пайда болду. Исламий деген, биз исламий банкпыз дегендер пайда болду. Анан ошол эле учурда ошого карата элдерде күмөн бар. Мунун эмнеси исламий деп. Башка эле банктарда эле да.
алат, процентин алат, анан акчаны бер деп жаның суруп алат дегендейчи. Ушуга ушул дин илими бар адис катары, адам катары түшүндүрмө берсеңиз. Ооба, мен өзүм бүгүнкү күндөгү ошол Бакай банктын алдында Бакай Ислам деп атайын, исламдык бир атайын каржы эмеси ачылган, бөлүм ачылган. Ошо бөлүмдө шариаттык кеңештемин. Ошо кеңеште белгилүү аалымдар менен Раматул Чубак ажы кезинде чакырып ушул жерге келиңиз, Марста мына бирге чогуу иштейли деп. Анан өмүрүнүн аягына чейин, акыркы өткөнгө чейин иштеди ошол жерде. Үзүрлү эмгектенди, салымын кошту. Ошондо биз эмне максат менен келдик эле деген нерсе. Сиз айткандай ыйман, ибадат бөлүмдөрү өз ичине камтып атат, сүйлөшүп атабыз. Намаз, орозо, зекет, ажылык деген нерсени макул Кудайга шүгүр элибиз таанып калды. Бирок исламдын дагы чоң бир бөлүгү бар да. Биз аны фык китептерде деп коебуз, укуктуу китептерде, университетте, медреседе бүт бар жерде окутушат. Аалымдар баары билет. Муамалат деген нерсе бар да, мамиле деген нерсе, соода сатык мамилеси. Ар кандай мамиле бар, акча тыйын маселеси. Сиз менен биздин кирешебиз арамдан болсо, жанатан бери коррупция жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз менен биздин жеп аткан ичкен тапкан нерсебиз адалдан болбой турган болсо, окуган намазыбыздын дагы пайдасы жок. Туткан орозобуздун пайдасы жок да. Көпчүлүгүн сообунан кур калабыз. Ошон үчүн биздин тапкан ташканыбыздын дагы адалдан болсунуна көзөмөлдөө айтам диний инсандарыбыздын дагы салымы керек деп атабыз. Ушул жаатта ислам банктары ачыла баштады бизде. Эң алгачкы болуп белгилүү бир эме Эко исламик банк деп ачылды. Анан калган банктар жөнөкөй банктар, бирок анын ичинде ислам каржы терезелери ачыла баштады. Анан бул жерде шариаттык кеңештерине биздин устаздар, аалымдарыбыз мүчө болуп кире баштады. Бүгүнкү күндө бар, көп жерлерде бар, мен атын айтпай эле коеюн. Анан ошол жаатта албетте могонтуп эриш аркы жарашып, жакшылыкта жарышып алып барып атат да. Бул себеби риба деген, процент деген, сүткорлук деген нерсе бар. Өтө оор күнөө. Эгерде кимде ким сүткорлук менен берген, алган дагы дейт, бул дүйнө ахиретте дагы жоготот дейт да. Бул дүйнө берекесин таппайт, тиги дүйнөдө дагы тозок отунан куткарылбайт дейт да. Ошон үчүн ушул жаатта биз эмне кылышыбыз керек? Инсандарга туура түшүндүрүшүбүз керек болот. Сиз айткандай, ой, мурабаха бүгүн мурабаха деген ал исламдык эме эмес экен. Канчалаган айтса дагы дамыллар эптеп акча тыйын табыш үчүн кылып жүрөт деп, туура эмес деп айтам да. Мисалы көптөгөн устаздар бар, мен билген залкарлы аалым устаздар бар, ошол жаатта иштеп атышат. Салымын кошуп, талашып, тартышып, мына продукцияны исламга туура келеби, жокпу деп банкка талап кылып, керек болгон болсо банктын ошол бөлүмдүн толугу менен капиталдык бир эмесин дагы акчасын бөлүп, инкассациясын дагы бөлүп, кызматкерлерин өзүнчө бөлүп, тапкан кирешени дагы банктын ээси болобу кимге болсо айтып, ушуну туура жакка колдонуңуздар деп, аны аралаштырбай эле, тигинин акчасын бул жакка кошпой эле деген нерсе менен алып кетип атат да. Сиз деле мисалы үчүн бүгүн колдонуп аткан карточкаларыңыз, банктык карточкаларыңыз бар. Анын деле исламий болушун каалайсыз да. Процент аралашпасын каалайсыз. Пайгамбар айтыптыр, кыяматка жакын, акыр заманга жакын процент жанагы сүткорлук деген нерседен аралашпаган инсандар жок деген анын чаңынан дагы үйлүшүн алат деген экен да. Чаңы жугуп атат бүгүнкү бизде. Канчалаган бонустар бар, артыңыздан келип аткан нерселер бар. Кээде бир сунуштамалар келет. Ошон үчүн ушул жаатта биз мындай карточкаларды да атайын исламдык негизде чыгарып, мисалы барып арак сатып алам десе, же болбосо кумар ойнойм десе, жана карточкада акча иштебей калат. Мисалы үчүн ушуга чейин көзөмөлдөйт да. Ошон үчүн ислам динибизде биринчиден ислам каржы системасы эмнеге негизделген деген нерсе Куран сүннөттүн негизинде болот дагы. Анан бул биринчиден бүдөмүк болгон нерселерден алыс болот, арам продукталардан алыс кылат, жана сүткорлук деген нерседен алыс кылат да, өзүнүн негизи адам баласын. Ушул жаатта албетте баягы көптөгөн талаш тартыштар, китептер чыгып атат, бирок талаш тартыштар да көп жүрөт. Мурабаха деген бул диний терминде банк системасы балким 60-70 жылдарда эле кирди дүйнөдө, практикада. Бирок ал исламды карманып, каржы жагын алып кетели деген ниет менен кирди да. Ага чейин жекелик экөөбүздүн ортобузда мамиле болсо, сиз мага $100,000 берип туруңузчу, мен үй алып алайын, 10 жылга бөлүп берем десем, илгери берген экен гененде. Бүгүн андай бере албайт да көбү. Үйдө алып берем дейсиз да, алып мага бересиз, мен сизге 10 жылда төлөп берем. Бүгүн бул колунда жок, бир учурда бере турган инсандар, бирок айлыгы менен төлөп бере турган инсандарга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Исламдык принциптер менен деп. Ошон үчүн Процент кошпой. Процент жок, ар бир эле соода бир пайдага негизделген да. Соодагер дагы сиз дагы телефон сатсаңыз, пайдасын көрүп сатасыз да негизи. Ошол пайданын гана. Процент деген нерсе бул эмне? Сиз пайда көрөсүз, пайда көрбөйсүз, зыян тартып калсаңыз дагы жок, ушуну төлөшүңүз керек деген үстөктүк бир менен койгон, анан акчаны колуңузга карматкан нерсе. Же болбосо 1 килограмм буудайды бересиз, мага айтасыз 1,5 килограмм менен кайтарып бер дейсиз. $100 бересиз дагы $110 кылып кайтарып бер дейсиз. Мына ушул харам.
Ал эми исламдык принцип боюнча мурабаха дегенде телефон алабыз, $100,000, $100,000 телефон алам десем, менде $100,000 жок, 10,000 сом эле бар, же 20,000 сом эле бар. Келем сизге банкка келем, ошо 20,000 сомду берем, сиз мага ошол телефонду сатып алып өзүңүз, анан мага сатасыз. Бирок 3 жылга же 1 жылга бөлүп бересиз. Аны бөлүп төлөймүн. Ушул нерсе исламдык принцип менен. Бул жерде баягы штраф деген түшүнүгү бар. Болбойт шариятта деп айтабыз, ооба. Банк 1 тыйынын дагы штрафтын, 1 тыйынын дагы баягы жазанын эмесин өзүнө албайт, бирок аны кайрымдуулукка жумшайт. Эмнеден адам баласы бүгүн убагында төлөбөйт экен. Жөнөкөй банктан акча алат, исламскийден алат да. Анан жөнөкөй банктын убагында төлөйт, а монукун төлөбөйт. Эмне бар болуп турса дагы. Айтам, бул адеп ахлак жагынан туура эмес, нормал жагынан. Ошон үчүн туура эсепке келсин деп, өзүнө келсин деп, тартипке келсин деп, кичине жаза иретинде эме алып коет. Анын түшкөн жазасын дагы алып барасың, түздөн түз кайрымдуулук фондуна, жетим жесирлерге бересиң деп милдеттендирилет. Мына ушул нерселер кичине болсо да ислам каржысында бүгүн келип заманбап Кыргызстанда Орто Азиядагы мамлекеттердин арасынан эң практикалык жактан өрчүгөн Кыргызстан бүгүнкү күндө. Онда да айтып кетели. Өзбекстан балким эми өрчүп атат. Ошол бул жааттагы өз абдан керектүү бир тармак, бирок муну туура түшүнүш керек. Кээ бир дамлууларыбыз дебейин, кээ ажекелер чыгып, мурабаха харам деп атат. Бул деген нерсе эмне билесизби? Диний бир өкүмдү арамга чыгаруу деген маселе. Абайлашыбыз керек. Андай нерсе жок. Эми ушул маектешүүнү подкастта жыйынтыктоо иретинде бир суроо берип коеюн, анан бир жыйынтыктап, ушул буга чейинки сүйлөнгөндөр бир жыйынтыктап койсоңуз. Сизди Марс ажеке ушул Кыргызстандагы исламий багытта, исламий чөйрөдөгү эң бир өкүнткөн нерсе эмне? Жана үмүт байлатып кубанткан нерсе эмне? Жакшы суроо. Мен акыркы учурларда балким тынчым кетип, ичимден балким ушул нерсеге ооруп деле калып, көйгөй кылып аткан нерсе биздин Кыргызстандагы мусулмандарыбыздын атынан сүйлөбөйм, бирок менин көргөн нерсем, биз ушунчалык баягы Кудайга шүгүр дин өнүгүп атат, намаз окуп баштадык, мечиттердин саны көбөйдү, 4000-ге жакын болуп калды. Медреселер 160-тан ашты деген менен ырк келишпей ынтымак деген нерсе бар го. Ошол кетип аткандыгы өкүндүрөт. Көрө албастык деген нерсе бар да. Экилер нерсе бар. Көрө албастык анан текеберчилик деген нерсе бар. Ушул көрө албастык менен текеберчиликти таштасак жакшы болмок деп айтат элем. Билинбеген текеберчилик бар, билинбеген көрө албастык бар. Жүзгө жылмайып туруп арттан бычак саюу деген сыяктуу образды айтып атам. Көрүнүш мени өкүндүрөт. Жалпы эле дебейин, мен көрүп жаткан нерселер да ошол. Адам бир адамдын эмгегин баалай билиш керек болгон жерде баалай албайт. Ошол учурда балким мыйыгынан күлөт. Сизге мен чын жүрөктөн бүгүн айттым го, ийгилик жаратып атасыз, Аллах ыраазы болсун, жакшы кетип атасыз деп. Бул дуа иретинде болуп атат да. Бирок ошол эле учурда мен ичимден, сыртымдан айтып, ушул нерсени жүрөгүмдөн кыңырлаган болсом, ушундай эле боло береби, эмнеге менде жок дегенде болсом, бул уже шайтандын иши. Ушул мени өкүндүрөт. Өкүндүргөн нерсенин дагы бир эмеси, биз бүгүнкү күндө бириге алсак күч болобуз. Жалпы мусулмандар айтып атабыз да, ушул мааниде. Ынтымак биримдикте бириге алсак, илим, билимде бириге алсак, биргелешип чоң нерселерге өткөрсөк, баардык нерсени 2-3 адамдын үстүнө таштап койбосок мисалы да, сонун болот. Баардык нерсени жеңе алабыз деп айтам. Ушул аткара албай аткандыгыбызга балким бир убакыт керекпи, түшүнүк керекпи, же сиздер сыяктуу инсандардын могул жакшынакай шарт түзүп, элдерге мына азыр Энис агабыздын, ажекебиздин подкаст аркылуу жеткиришибиз керекпи? Айтор ушуга муктаж болуп да окшойбуз. Кубандырган нерсеси, мен көбүнчөсү жаштар менен иштешем. Жаш муун, келечек муун. Булар мени кубандырат. Билесизби эмнеге дегенде, буларда абдан жакшы оптимисттик маанай бар. Сонун аракетчилик бар. Аракет мындай ушунчалыктан келди. Мына өзүңүздүн кызыңыз да билесиз. Англис тилинде дагы, араб тилинде дагы мына үйрөнүп атат, китеп окуп, намазын. Кандай перспективасын көрүп атасыз алардын да? Эгерде туура багыт берсек, ушулар келечекте Оскар алат. Келечекте Нобель сыйлыгын алат. Келечекте ушул инсандарыбыз Кыргызстаныбызга Оксфорд, Кембридждерди курат мисалы да. Керек болгон болсо, диний ислам жаатында дагы мыкты Алязхар сыяктуу мыкты университеттер ачылат. Биз белгилүү бир эстафетаны алып келди ата бабаларыбыз. Ал эстафетанын таягын берди. Берген азыркы орто муун аны алып кетип атат. Оош кыйынчылыктар менен алып баратабыз. Бирок ошол кыйынчылыктар дагы буюрса бир күн болсо бир күн системага түшөт. Мен ишенген, кубандырган жагым ушул үмүтүм жаштарыбызда. Жаш уул кыздарыбыздын келечеги жакшы болот деген. Экинчи үмүттөндүрүп кубандырган нерсе, бүгүн Кудайга шүгүр биз башка өлкөлөргө салыштырып мактаныш үчүн эмес. Салыштырган кезде
салыштырмалуу деп айтайын, дин тутуу эркиндигибиз кененирээк. Кудайга шүгүр. Буга мен сүйүнөмүн. Мени келип эч ким келип умутуп, Мар сен эмне үчүн чыгып могу подкастта ону сүйлөп койдуң деп жакаман алып жекелеген жок да. Ону кес, кыскарт, токтот деп мен да чектен чыкпайм. Неге дегенде колдон келишинче аракетимди кылам ошого жараша. Эгер мени тескеп жаткан жактар туура түшүнсө, мен дагы ошолордун деңгээлинде жеткирүүгө аракет кылабыз. Мен ар бир молдобуз дагы, ар бир имамыбыз дагы, ар бир диний кызматкерибиз ошондой деп ойлоймун. Сиздер сыяктуу мыкты ажы журналисттерибиз да көбүрөөк болсо экен дейбиз. Элге мыкты кызмат сунабыз. Үчүнчү нерсе, мени кубандырган нерсе, бул бүгүнкү күндөгү бизде китеп тармагында жаатында котормо болобу, жазуу болобу, мейли соц тармактарда тартуу болобу, ушул жаат барго, ушул деле чоң даават да, бул ушул мейкиндик. Ушул жаатта өтө сонун жакшы баратат деп ойлойм. Казак туугандарыбызды да көрүп кете тамшанам, сонун дейбиз. Бирок аларга салыштырмалуу биздин неменики дагы көп түстүү экен. Сытной экен. Негеден ушуну байкадым, анан маңыздуу экен. Мен өкүндүргөн дагы бир нерсе, биз системалуу жактан алып кеткенге көнө албай атабыз. Системага салууга. Ошон үчүн жамааттардан, фонддордон, айтор динге кызмат кылган инсандардан эгер мыйзам бузбаса, радикалдуу болбосо, биздин менталитетке ылайыктуу алып бараткан болсо, коркпошубуз керек деп ойлойм да. Коркпош керек. Сөзсүз эле бир мамлекеттин башка бир мамлекеттин эмесин карманып алып эле бекем ошону түртө бере турган болсо, мындан корксо болот. Анан андай жок. Ар мамлекеттин же ар бир системанын эмесин алып келди, бизге сонун сунуп аткан болсо, бизнес деле ошолдо да. Бизнес деле ар кандай кийимдерди кийип атабыз. Себеби алар алып келди. Чет мамлекеттен алып келбесе, биз илгерки Советтер Союзундагыдай көк быржаларды кийип алып туруп, спортивныйлерди кийип алып, окшош нерселерди колдонуп отурмакпыз да. Аралашма болду. Биз тандоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Элге да тандоо мүмкүнчүлүк бериш керек. Элдин катмары ар кандай. Ошол катмарга жараша эч ким жамааттар да кызганбаш керек. 7 миллион калып турат. Кудайга шүгүр, кызмат кылганга мүмкүнчүлүк кенен. Ошол жагынан буюрса, мен ойлойм, ийгилик каалайм. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат, Марс ажеке, атайын убакытты бөлүп бизге атайын ушундай пикирлериңизди билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүздө тынчылык болсун. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирине жараткан ден соолук берсин, жараткан өзү сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Амин, айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонууга каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.